Salam de. Salam. Hi, babası. Good morning. Good morning. Bana göster Tafa. Good morning. Good morning. Adamcık salam de kızı. Haydi. Yeah. Barыңыздарга salam. Айтыңыздар марек болсын. Kaydı. Ama kaydı. Hi. Abi komen kaydı. Na hi. 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 Айтыңыздар марек болсын. Abi adam öldürsün. Жоқ, ата машина айдап барат да кызы. Кайка баратасың кызы? Damsanga. Дантанга баратасың. Адам сенчи балам, кайка баратасың? Kana. Apa? Оу, Ini atsana iniyorum bu adam. отнайын үйүнө баратабыз, э? Ata? Оу. İspatına iniyor bu adam uspur. Ооба. Барыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, эч ким урубасын, жакындарыбыз эч качан урубасын. Вот сиздерге Чикагодан салам. Биз дагы айтты майрамдаганы баратабыз. Кыргыз комьюнити центр. Бул жерде ошо кыргыздардын өзүнүн центри бар. Борбору бар Чикагода. Ошол жерде кыргыздар курмандык чалышып, элдерге таратып жатат. Плов, курдак, анан балдарга майда чүйдө подаркалар. Ошол жака балдарды алып кетип атабыз, түшүндүрүп. Бүгүн кандай майрам, эмне үчүн бул майрамды майрамдайбыз? Кызым аябай көп сурайт. Бүгүн туулган күнү экен деп ойлоп тур, подаркаларды берсек. Бүгүн Берметтин туулган күнү эмес, а козу бүгүн кандай майрам? Kumamayam. Курбан майрам, тура. Ata? Оу. Biz atına kumamaktan atına iniyor bu adam uspur. Азыр Курман айтты майрамдайбыз. Анан китепканага барабыз, анан Алтынай апчынын үйүнө барабыз. Ошол жака баратабыз. Бирде башталат экен. Ata? Кечиккенди жаман көрөбүз, ошого батыраак барып, катышып, балдарга подаркаларды алып, анан өзүбүздүн жумуштар менен кетебиз. Саламатсыздарбы? Азыр суроолорду окуп атам. Ata beni. DevOps инженер или QA Automation инженер? Я бы вам посоветовала бы выбрать DevOps инженер, потому что на DevOps сейчас маркет очень большой. И еще у DevOps инженера хорошие перспективы и карьерный рост. Если вот у вас, если вы лично спрашиваете мое мнение, то я вам советую идти на DevOps инженера. Adam diyorsan ben kendime çıkarım. Саламатсыздарбы? Рахмат. Бизде саат атырон эки болду. Оу, чына козу? Ben kendime çıkarım. Kanda sonunda. Керемет көчтү, үйгө барганда кыргызсың да. Burada görsün. Aba. Саламатсыздарбы, бирге болсун. Айтыңыздар марек болсун баарыңыздарга. Чикаго шаарындабыз. Burada görsün. Çaydan. Мына козу Sevineceğim de var. Gözümden. көрүнбөйт экен да. Анан көрсөтөм. Өз алдынча программированияны үйрөнсө болот. Албетте болот. Аны үчүн жакшы дисциплина керек, жана максат керек. Эгерде өзүңүзгө туура максат коюп, эркиңиз күчтүү адам болсоңуз, сөзсүз түрдө үйрөнсөңүз болот. Саламатсызбы, айт марек болсун. Чикагода жаңы ачылган Жибек жолу кафесине бардыңыздарбы дейт. Саламатсызбы? Бирге болсун. Ооба, Чикагонун Гленвью деген кичинекей шаарчасында, Чикагонун четинде чоң Жибек жолунун дагы башка бир эмеси ачылды, локейшени.
Ал жака бара элекпиз. Биз балдар менен болгондуктан азыр мындай кырдаалда Америкада өзүңүздөр билесиздер, коронавирус күчөп жатат, жуктурган адамдар көбөйүп жатат. Ошого эл чогулган жака биз барбай элебиз. Буюрса карантин бүтсө, пандемия бүтүп, мурунку жашообуз кайра келсе, сөзсүз түрдө барып биз дагы көрүп, ошол жактан биз дагы тамак жеп турабыз. Бирге болсун. Мен Кыргызстандыкмын. Кыргыздын кызы болом. Программистти университеттен окуган жакшыбы же курстан окуган жакшыбы дейт. Программированияны негизи эле ошо IT багытында билим алыш үчүн курстан да окусаңыз болот, университеттен да окусаңыз болот. Болгону сиздин жашыңыз канчада? Эгерде сиз 11-классты бүтүп жаткан, же 9-классты бүтүп жаткан бүтүрүүчү болсоңуз, анда мен сизди сөзсүз түрдө университеттен билим алыңыз деп кеңеш бермекмин. Университеттен программированиядан сырткары башка нерселерди дагы үйрөнүп чыгасыз. Жана сизде азыр убакыт бар. Окуй турган убакыт, билимиңизди жогорулата турган убакыт. Жана жашооңузда сөзсүз түрдө жогорку билими бар деген диплом керек болот. Ошондуктан эгерде бүтүрүүчү болсоңуз, мен сизди университетке тапшырыңыз деп айтмакмын. Эгерде сиз уже университетти бүтүп, мен сыяктуу дейин, менин биринчи дипломум башка багытта. Эгерде сиз мурун мугалимдикке же экономист, юридика, медицина болобу, любой башка багытта жогорку билимиңиз бар, бирок ал жакта иштебейсиз, кесибиңиз жакпайт же болбосо айлыгы жакпаса, анда сиз курсту бүтүп, жаңы карьера курсаңыз болот. Курсту, ошо буткемп курстар негизи жогорку билими бар, бирок азыр ошо өзүнүн багыты менен иштебеген адамдарга аябай жакшы туура келет. Чикагодабыз. Дубайдан салам, атым Алишер, жолдошуңуз Бакыт Байкеге. Байке менен кантип байланышсак болот дейт. Сен менен байланышат экен. Кантип байланышса болот? Сиздерге да салам, айтыңыздар марек болсун. Бакыт Instagram колдонбойт. LinkedIn бар, байланышкыңыз келсе. Же болбосо мага жазсаңыз, мен Бакыттын өзүнө окутуп коем. Ошол жакшы вариант. Ошол жакшы вариант дейт. Мага жазыңыз, мен окутуп көрсөтүп коем. Анан да коюп берем козу. Full stack developerден баштап окуса туура болобу, же фронтенд же бэкенд башташ керекпи дейт. Өзүңүз кайсыны кааласаңыз. Full stackты да нолдон баштап үйрөнсө болот, фронтендти дагы нолдон баштап үйрөнсө болот, же болбосо бэкендти да үйрөнсө болот. Ошого сиздин каалооңуз, сиздин кызыкчылыгыңыз кайсыга багытталган, кайсыны үйрөнгөнүңүз келип жатат. Ошого айырмасы жок. Эгерде full stackка кызыксаңыз, full stackты үйрөнсөңүз болот. Нарындан салам. Сиздерге дагы салам, Чикагодан, Москвадан салам. Москвадан салам. Чикагодан салам, сиздерге айтыңыздар марек болсун. IT багытына тапшырайын деп жатат элем. Кайсыл кесибине тапшырам? IT факультеттен өзүңүз каалаган багытына тапшырсаңыз болот. IT-нин негизи бардык эле багыттары актуалдуу азыркы күндө. Бардык эле багыттарында программирование сабактары бар. Бул сиздин кызыгууңузга жараша. Сиз database менен иштегиңиз келеби, чоң маалымат менен иштегиңиз келеби, же программист болуп программа жазгыңыз келеби, сиздин кызыкчылыгыңызга жараша багыт тандалат. Эгерде коз печеньяңды жеп тур анан. Окей. Айталы, сиз программист болгоңуз келди. Анда көбүнчө сизге прикладная информатика, компьютерная инженерия деген багыттар туура келет. Кече презентацияга бардым. Алар 3,5 айда үйрөтөбүз дейт. Реалдуу 3,5 айда үйрөнүү дейт.
Сиздин аракетиңизге жараша 3 айлык курстар дагы бар. Эгерде күнүнө жок дегенде 4-5 күн үйрөтсө, окутса. Saat gününe 4-5 saat okutsa, cumasına minimum 3-4 жолу. Кантип натыйжалуу курс тандаш керек деген видео тарткам YouTubeга, ошону көрсөңүз болот. Ошол жакта мен бөлүшкөм. Өзүмө курсту кантип тандамакмын. Адан сырткары курстан үйрөнгөндөн дагы эң чоң мааниге ээ сиз канчалык көп практика кыласыз. Эгерде сиз курска барып 3 саат окуп келип, үйдөн дагы келип 3 сааттан ашык 5 саатка чейин практика кылып, өз алдынча да окуймун десеңиз, натыйжа чыгат. Эгерде курс менен эле чектелем десеңиз, бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошого ошондой чечимдерди кабыл алышыңыз керек. Негизи эле программирование жаатында, код жазуу жаатында жакшы ийгиликти жаратам десе, бул саморазвитие, өз алдынча окуу. Курстарда, университетте деле мугалимдер багыт берет. Болгону түшүнүп берет, заданияларды берет. А бирок сиз аны кандай деңгээлде түшүнүп, үйдө отуруп кандай деңгээлде заниматься этесиз, бул сиздин дисциплинаңыз жана аракетиңизден жараша болот. Аракет кылбаган адам жакшы программист боло албайт. Диплом жок эле за граница иштесе болобу дейт. Рядовой программист болуп иштесеңиз болот. Болгону ошо интервьюдан өтүш керек. Интервьюда ошо именно IT жаатында дипломго чоң маани бербейт. Сиздин шыгыңызга, сиздин каалооңузга, сиздин билимиңизге жараша эле жумушка ала берет. Болгону сиз кийин өтө амбициялдуу адам болсоңуз, амбициозный адам деп коет го. Амбицияңыз күч, сиз карьерный рост жасагыңыз келип, кийин өз алдынча CTO болгоңуз келсе, директор болуп, карьерный рост менен кеткиңиз келсе, жогорку билим керек болот. Ошол жакта пункт бар, наличие высшего образования деген. Неважно, бул IT жаатында болобу, же башка жаатында, башка багытта болобу, бирок ошо наличие диплома болуш керек деген өзүнүн дагы бир условиялары болот. Эгерде сиз ошондой адам болсоңуз, кийин жөн эле рядовой программист менен чектелбей карьердик өсүү жасайм десеңиз, башка багытында, башка жаатта, башка кесипте дипломуңуз бар болсо жарай берет. Эгерде сиз 11-де бүтүп жаткан адам болсоңуз, анда убакытты текке кетирбей, убакытты туура колдонуп, азыртадан жогорку билим алганга аракет кылыңыз деп айткам. Hello, how's your family days? Hello, here's my family. My family is good, we are doing good. Я с Казахстана, учусь на физкультуру. В США могу ли работать по профессии? Я не знаю, я вам честно скажу. У меня на практике никогда не было знакомых, которые окончили физкультурный факультет и работают здесь по своей профессии. И я не знаю, будет ли котироваться ваш диплом здесь. Может, вам придется переучиваться, пересдавать, получить новый диплом, а потом работать по вашей профессии. Сиз менен кантип байланышсак болот дейт. Дарекке жазыңыз, YouTube'дан жазыңыз, колум бошоп, мүмкүнчүлүк болсо эле дайректтегилерди окуганга аракет кылам. Азыр бирок акыркы күндөрү аябай график тыгыз болуп, жумуш, үй бүлөдөн сырткары дагы башка проекттер болгон үчүн дайрект, Instagram'дан дайректтен көптөн бери окуй элекмин. 100дөн ашык кат келиптир. Ачыла элек, алар жооп бере элек болсом, таарынбаңыздар. Убакыттап сөзсүз түрдө жооп берем. Сразу жооп бере албасам дагы жооп бергенге аракет кылам ар дайыма. Бир дагы суроону жоопсуз калтырбаганга аракет кылам. Ошол жака жазсаңыз болот. Убакытым болсо эле сөзсүз түрдө жооп берем. Азыр ошо Instagram'да 100дөн ашык кат бар. Ошолордун баарын карап чыгыш керек. Англис тилин эркин сүйлөй аласызбы? Сөзсүз түрдө сүйлөш керек. Американецтер менен иштегенден кийин, американский компанияда иштегендиктен, менин бүт коллегаларым, жумуштагы иштеген, чогуу иштеген досторум баардыгы американецтер, англис тилдүү адамдар. Адан сырткары эми биз англис тилинде сүйлөгөн мамлекетте жашагандан кийин күнүмкү жашообузда англис тили биз жашообуз менен тыгыз байланышта. Магазинге барабызбы, шопингке барабызбы, эшик ойногону чыгабызбы, баардык жакта англис тилинде сүйлөйбүз. Ошого ооба,
англис тилинде эркен сүйлөп, эркен түшүнүш керек. Ансыз бул жакта ийгиликтерди жаратууга мүмкүнчүлүк жок. Instagram'dan жооп бербей жатасыз го дейт. Сөзсүз түрдө жооп берем. Видео тартам буюрса жакында ар бир суралган суроолорго. Азыркы учурда Америкага келип жатабы, келип жатпайбы точно билбейм. Эмнеге дегенде пандемияга байланыштуу көптөгөн границалар жабык. Адан сырткары Америка дүйнө жүзүндө биринчи орунда болгондуктан жуктургандардын саны, каза болгондордун саны боюнча негизи эле Американы көп өлкөлөр киргизбей жатат азыр. Америкага көп өлкөлөр границаларын ачпай жатат. Мен 2006 жылы Чикагода болгом. Чикагодагы бардык кыргыздарга салам. Сизге дагы салам. Азыркы учурда айтышниктин актуалдуу программалары кайсылар дейт. IT'нин бардык багыттары актуалдуу болуп жатат. Программирование, программист, ошо software developerден баштап database администраторлорго чейин уланат. Эгерде ушул тема сизге өтө кызык болсо, менин акыркы постторумду окуңуз. Дүйнөдөгү IT'нин эң актуалдуу, эң популярдуу багыттары деген темада 9 пост жазылган. Же болбосо Азаттыкта толук макаланы окусаңыз болот. Ошол жерде мен азыркы учурдагы 30 профессия боюнча жазгам, актуалдуу. Machine learning, artificial intelligence баягы искусственный интеллекттен баштап project manager 30 багыты жөнүндө кыргызча жалпак сөз менен определение жазып, ошолордун орточо маяналарын жазып, ошого окшош багыттарды жазып, аябай жакшы макала жазылган. Ошо акыркы менин Instagramдагы постторумду карасаңыз, 9 если ката айтпай 9 же 10 пост жазылган ушул темада. Жоголуп бараткан программалоо тили кайсы тилдер болуп саналат? Кайсы тилден баштоо керек? Универсал тилди кайсыл дейт. Универсальный тил мындай бирөөдө айта албайм. Ар бир багыттын өзүнүн тили бар. Чоң маалыматтар менен иштеген, ошо data science жагында көбүнчө Python колдонулат. Automation жака backend'де да Python колдонулат, серверлерде Python колдонулат. Application баягы оюндар боюнча Java колдонулат backend'де. Java өтө популярдуу болуп жатат азыр. Java колдонулбаган компания жок. Frontend developerlerдин көпчүлүгү frontend JavaScript'те жазылган, PHP'де жазылган, Илгерки тилдердин көпчүлүгү PHP'де, жаңы вебсайттардын көпчүлүгү JavaScript'те колдонот. Адан сырткары C++'ты колдонгондор бар, C# колдонгондор бар, PHP'ни азыркы күндө колдонгон бар. Адан сырткары жанагындай Chef деген Automation DevOps тулдардын көбү азыр Jenkins, Groovy'де жазылган. Chef болсо Ruby'де жазылган. Актуалдуу тилдер көп. Ошого эгерде жаңы окуп баштап жаткан адам болсоңуз, Python, Java, JavaScript ушу 3 тилдин биринен баштасаңыз жаңылышпайсыз деп ойлойм. Кандайсыз Айдана же? Саламатсызбы? Мен адамды берип койдум. Рахмат, баары жакшы. Айдана, салам. Мирба, привет. Бөлүмүндө бүткөн соң код жазып иштей аласызбы дейт. Ист, бул кайсы болуп калат ошондо? Информационный системы технология. Ист дейт. Башкысы ошо факультетте код окутабы, программирование окутабы ошол. Чет жерде жүргөн жердештерим тынч аман болгула, тапканыңар берекелүү болсун, айтканыңыз келсин, чоң рахмат сизге. Кандай жакшы сөздөрдү мага арнап, менин үй бүлөмө арнап жатсаңыздар, ошол нерселер өзүңүздөргө 2 эселеп, 3 эселеп кайтсын. Ар бир үй бүлөдө
аманчылык болсун, токчулук болсун, балдарыбыз оорубасын, ата энебиз ар дайым жаныбызда болсун, ден соолуктары жакшы болсун, жана элибизде, кыргыз жеримде, элимде тынччылык болсун, аманчылык болсун деп айтмакмын. Жаңы кошулгандарга баарыңыздарды майрамыңыздар менен айтыңыздар маарек болсун. Рахмат Айдан эже, сиз жакшы маалыматтар менен бөлүшүп жатасыз. Сиздерге да рахмат. С праздником. Макул кызым. Рахмат, бизде баары жакшы. Атана чоңсама туш батат. Айдана бактылуу болуңуз. Рахмат, сиз дагы бактылуу болуңуз. IT багытындагы кесиптер кайсыл кесип, кандай жумуш аткарат, ушулар кененирээк айтып коюңузчу. Рахмат дейт. Сиз айтып жаткан суроого IT-нин багыттары боюнча азыр эле жооп бердим. Постторумду окусаңыз, 30 багыты жөнүндө жазылган. Алар эмне жумуш кылат? Кыргызча жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылгам. Баягы IT технологический тилде эмес, а именно жалпак сөздө жазылган пост бар. Ошо сизге окшоп суралган сизге окшоп сураган адамдар көп болгондуктан, ошо IT-нин 30 багыты жөнүндө макала жазылды, пост жазылды. Ошол жактан сиз сурооңузга жооп табасыз. Санкт-Петербургдан салам. Чикагодан салам сиздерге. Кыргызстанда окуп, чет өлкөлөрдө окуса болот. Ал жөнүндө дагы мен видеолорду тарткам. Ошо видеолорду сөзсүз көрүңүз. Менин YouTube каналыма жазылып, менин YouTube каналымдагы видеолорду калтырбай көрсөңүз, бардык суроолоруңузга жооп табасыз. Здравствуйте, гражданин. Я гражданин Кыргызстана, визу открыть можно. Всем можно. Нужно просто найти правильную программу, ту программу, которая вам подойдет, и подготовиться к интервью. Если вам повезет, если вам одобрят, вам дадут визу. Россия качан ачылат билбейт экенмин. Ишиңизге ийгилик, сиздин да иштериңизге ийгилик. Ол кызым. Адам сууда кыш чыкты. It's okay, иче берсин. Телеграм каналымдын шилтемесин менин инстаграмдагы профайлымдагы ссылкадан табасыз. Менин инстаграм баракчама кирип, ошол жердеги ссылканы бассаңыз, менин Азаттыктагы макалалардын ссылкасы, YouTube каналдын ссылкасы жана Телеграм каналдын ссылкасы ачылат. Филадельфиядан салам дейт, Чикагодан салам сиздерге. Азаматсыздар, сиздерди көрүп мотивация көбөйүп кетти жана кызыңыздын кыргызча сүйлөгөнү аябай сүйүндүрдү. Менин кызым кыргызча сүйлөйт. А, кызы? О. Апаке. Ошентип дагы. Ой да кызым, менин кызым кыргызча сүйлөйт да. Азамат кыз да менин кызым. Адам да кыргызча сүйлөйт, ооба. Адам комуз болду. На. Адам отуш мен комуз болду. Кечиресиз. I'm upcoming senior student in software engineering department. Wanna ask if it were worth applying for the master's degree in the computer science, or if you can do without a master's degree. Насчет master's degree. Если вы заканчиваете университет, если у вас есть возможность отучиться на мастера, почему бы и нет? А вдруг в будущем вы хотите стать доктором, профессором? Нам и профессоры нужны в этой сфере. Поэтому, если у вас есть возможности, время, почему бы и нет? И плюс, если вам позволяют финансовое положение, да, если у вас есть средства, или вы сможете поступить на бесплатное обучение, я всегда за образование. Неважно, какое направление это будет, я всегда за образование, я всегда, чтобы получить еще выше диплома, да, поэтому, если у вас есть возможность, обязательно идите на мастер-дегри. Вот.
Я бы могла вам на английском ответить, так как вы на английском написали, но аудитория здесь кыргызская или русская, поэтому, чтобы было всем полезно, я ответила на русском. Азыркы күндө Python колдоном, жана PowerShell колдоном, бизде Windows серверлер көп болгондуктан. Shell колдоном, Groovy колдоном, Jenkins көп колдонгон үчүн, Terraform аябай көп колдоном. Ошо тилдер. Abi magazette. Abi magazette. İleri bir zamanda arkadaşlar Cumhur'da da sayt, Maymun'da da şahit. Илгери бир заманда аталар жашаптыр, маймылдар жашаптыр, дагы? Hatta burada. Аттар, уйлар жашаптыр. Козу, сен түш көрдүңбү? Mama. Ali. Бермет. Козу, сен түш көрдүңбү түндө? Кандай түш көрдүң? Эмнени көрдүң? Атты көрдүңбү дагы? Үйлөр. Таамдарды көрүптүр Азамат кызым. Ben aslında uyudadı. Ben uyudadı tamdan gördüm. Ben atladı. И вас поздравляю с праздником Курбан байрамы. Спасибо. Бирге болсун. Аяк тагып отур кызым. Козу тагыш керек аны. Азыр машина каты токтосо сен ох болосуң. Колуң мындай киргизип. Сал колуңу. Şimdi kısacak. Мына мен тагып отурам кызым. Мынакей апанда, апа тагып отурат. Ата да тагып отурат. Адамды да көрдүңбү? Тагып отурат. Apa konuşan kısacak. 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 Эмне? Konuşan. Мен мондайды өйдө көтөрүп коеюн. Мына өйдө көтөрүп, аяк кылып така. Акылдуу кыз да. Бермет каршытта отурат да. Азамат кызым. Ben kasık oturmayayım ama koda. Макул. Thank you кызы. Apa ben koda. Чоң кыз болгондо. Чоң кыз болгондо турасың да, бою Sen узун. şimdiki bunlar, sen şimdiki olsun, sen de koda. Şimdiki bunlar, sen de koda. Окей. Ben çok sıkıntı var kodam. Окей, макул. Apa, sen de koda, benim de kodam. О, макул кызым. СШда архитектура тармагында иштеген кыргыздар барбы? Бар болуш керек, бирок мен билбейт экенмин. Интервьюларыңыздар көрүп турам, балдарыңызга аябай жакшы тарбия берип жатасыздар. Суктанарлык, кыргызча жакшы сүйлөйт экен. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Аракет кылып жатабыз. Эми буйруса өзүрөн 20 жылдан кийин билинет. Кызыбыз балабыз кандай адам болуп Ben чоңоет. koda. Ben uyudan kısık. Ben çok sıkıntı. Bu apa bot, bu yanına bot. Bu şenki koda, bu benim koda. Bu benim, buna koda biter. Окей, окей. Ata, apa şenki bunda, apa benim koda, buna koda biter. Ооба кыз. Айтма рек болсун дейт. Африкадан салган дейт. Суроолор аябай көп экен. Apa ki? Sen benim kolunda, ben giymeyin geldim. Sen şenki bunda, sen benim kolunda, ben koyunum geldim. Окей, мен кызым чоңойгондо мен кичинекей болот экем. Бермет бул жерге отурат экен, чоң кыз болуп, мен Берметтен ордоно отурат экем. Козу, анан мен Берметтин кийимин кийет экем, кичинекей болгондо. Бермет болсо апанын кийимин кийет экем. Бул ойлойт кызым чоң кыз болгондо биз кичинекей болуп калабыз деп. Ошого мен чоң кыз болгондо мен идишиом, а сен мени карап турасың деп айтат мага үйдө. Apa? Sen şenki bunda, sen kesin beğenme. Мен кичинекей болгондо мен тишими жууп берет экен. Азыр мен жууп берем да Берметтин тишин. Күнүгө кечинде Бермет чоң кыз болуп тишин өзү жууп, анан апасынын тишин жууп берет экен да, апасы кичинекей болуп калса. Логикасы аябай ушундай сонун. Apa? Sen Жок, мен Африкада эмес, мен Чикагодамын. Aydan çık. Apa? Sen özün düşünün. Кыргыз врачтар бар, Кыргыз врачтар бар, кыргыз эже врачтар бар.
Чикагода дагы бар, башка штатта дагы бар. Медсестра эжелер бар. Ача койдум маха. Акырын ачып атат. Ача койдум. Биринчи англис тилин Ача үйрөнгөн койдум жакшыбы муну. же? Биринчи англис тилин үйрөнгөн жакшыбы же код үйрөнгөн жакшыбы дейт. Англис тили негизи эле ошо код үйрөнүш үчүн, программирование үйрөнүш үчүн англис тилинин кереги жок. Мындай атайын отуруп алып англис тилин үйрөнүүнүн кереги жок, эгерде сиз англис тилинде сүйлөгөн мамлекетте жашабасаңыз. Кыргызстанда көп эле адамдар англис тил билбей туруп эле код үйрөнүп программист болуп иштеп жатышат. Эгерде эмне үчүн англис тил менен программирование ушунчалык тыгыз байланышта жүрөт? Программированиянын көп сөздөрү англис тилинде айтылат. Сиз аны ошо сабак өтүп жатканда эле үйрөнүп аласыз. Library деген сөздөрү, variable ошонун баары англис тилинде. Англис тилинен алынган сөздөр. Адан сырткары дүйнөдөгү эң чоң IT компаниялар, дүйнөдөгү эң чоң гиганттар, жана ошо Американын маркети, англис тилдүүлөрдүн маркети дейин, өтө чоң. Жана жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошого англис тили программисттер менен тыгыз байланышта. Чоң проекттерде иштеймин десеңиз, чоң компанияларда иштеймин десеңиз, англис тил керек болот. Англис тил программистке дейин. Программист адам бар, англис тили бирөө билет, бирөө билбейт. Ошо англис тил билген программистке көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат, көбүрөөк эшиктер ачылат десем болот. Ийгилик жаратканга көбүрөөк возможностьтер түзүлөт. Ошого англис тили ушундай тыгыз байланышта жүрөт. Сөзсүз түрдө азыр убакытты англис тилге кетирбей, биринчи программированияны үйрөнүп бериңиз демекмин, эгерде Кыргызстанда болсоңуз. Бирок ошо программированияны үйрөнүп жаткан эле неги кезекте англис тилди кошо чогуу алып кетсеңиз, сиз аябай утасыз. Жана чет элдик мамлекеттер менен иштеше аласыз. Чет элдик маркетке чыга аласыз деп айтмакмын. Компьютерная лингвистика тармагына кетейин дегем, кандай совет бере аласыз дейт? Лингвистика эмне деп ойлойсуз? Жакшы, если компьютер менен байланыш болсо. Компьютерный лингвистиктер ошо программисттерде керекпи азыркы дүйнөдө? Азыр бирок лингвистика деген тармактын баарын AI-лар компьютер уже жасап калды, эч ким азыр переводчик издебейт. Андан туура. Вот жооп. Ошого ойлонуп көрүңүз. CloudGate боюнча айтып бериңизчи дейт. CloudGate деген бул бир буткемп курс, жаңы ачылды. Биринчи потогун окутуп бүт элекпи точно билбеймин. Биз тааныган кыздар, балдар ачкан. Агайларын тааныйм. Агайлардын бири Адилет деген жигит, патриот жигит, кыргызча сүйлөгөн, жүрөгү кыргыз деп соккон жигиттердин бири. Ошо Cloud жагында, AWS жагында мастер десем болот. Эң көп сертификаты бар ошо Cloud багытындагы адамдардын бири. Өзүнүн жумушун так жана жакшы билген адам. Аябай компетенттүү десем болот. Экинчи мугалими Назгүл деген кыз. Өтө эмгекчил кыз ада, акылдуу, билими күчтүү. Мугалимдери аябай күчтүү адамдар. Болгону эми жыйынтыгын эми көрөбүз. Кандай канча адамы жумушка кирет, кандай ийгиликтерди жаратат. Бул жаңы ачылган курс болгондуктан булардын эмеси, кандай десем, келечеги жана успешности алдыда. Бирок аябай жакшы багыт. AWS негизи эле Cloud багыты азыр аябай актуалдуу жана эң востребованный профессиялардын бири. Эгерде сиз код жазганды жаман көрсөңүз, бирок IT багытында иштегиңиз келип жатса, инфраструктураны жакшы көрсөңүз, заманбап кесиптин ээси болгоңуз келсе, мен сизге ушу CloudGate'ти рекомендация кылмакмын. Сөз бар го, мен айтишник болгум келет, бирок код жазбай айтишник болгум келет деген адамдарга аябай туура келет. IT-ге кызыккан адамдарга Cloud инженер 100% программист эмес. Ал жакты жөн эле үйрөнүш керек. Ошентип IT багытына аралашып кетсе болот. Жана код жазганга караганда бир аз жеңилирээк. Ошого ошондой адамдарга мен сунуштамакмын.
балдарыңызга өмүр берсин, Алла бактылуу болушсун дейт. Айтканыңыз келсин, сизге чоң рахмат. Hadi Beşiktaş'tan Чикагода Чикагодан кандай билим алгансыздар дейт. Мен Чикагога келгенде колледжде окугам 3,5 жыл. Анан колледжде таштап курска баргам. Айтини үйрөнүш үчүн. Азыр биз кыргыздардын айтты, Курбан айтты майрамдап жаткан жерине баратабыз. IT компаниясы жөнүндө маалымат бере кетиңизчи. Сурооңузга түшүнбөдүм. IT деген компания жок. IT деген бул багыт, бул профессия. IT-нин ичинде көптөгөн кесиптер бар. IT багытында иштеген көптөгөн компаниялар бар. Бул медицина тарапта болобу, технология тарабында, маалымат тарабында аябай көп. Бул өтө чоң обширный тема. IT программист эки башка жок. IT бул information technology, маалымат технологиясы деп коет кыргызча айтканда. Маалымат технологиясы бул ошо технологияга байланышкан жаат, багыт жөн эле информационный технологии деп коет го. Анын ичине сиздин азыркы бүт заманбап нерселердин баары кирет. Машиналарга чейин кирет. Машина, үйлөр, профессиялар, код жазгандар, медиктердин аябай бул чоң океан десем болот. А программист бул жөн эле программа жазган адист. Программа жазган адисти программист деп коет. Же болбосо программный разработчик дейт орусча. Англисче software developer, software engineer деп коет. Болгону ошо компьютердин тилинде бир программаларды жазган адистерди программист деп коет. Бул IT-нин бир кичинекей багыты. Мындай айтканда, океандын ичиндеги бир түрдүү балык. Океандын ичинде канча түрлүү балык бар, ошончо түрлүү IT-нин багыттары бар. Чикагодан. Мен менен байланыш үчүн дарекке жазыңыз. Мен азыр суроолорду окуп бүтө албай жатам, аябай көп экен. Эфирди суунун ичинде балык бар тура. Менин кызым билет, суунун ичинде балык бар экен. Ушул эфирди сактап коеюн. Жана дагы суроолоруңуз болсо жазыңыз. Биз уже келип калдык. Буйруса дагы ушинтип ат-баттан түз эфирге чыгып турганга аракет жасайм. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен айтыңыздар марек болсун. Көрүшкөнчө.